Урматтуу журналисттер, силерге бүгүнкү күндө ушундай пресс жыйында чогултуп айтып атканыбыздын себеби массалык мааlumat каражаттарынан журналисттарынан акыркы күндө аябай көп суроолор жаралып атат. Кыргызстан боюнча бензиндин, дизелдин отундарынын баалары аябай эле жогорулуп баратат деп. Чын бүгүнкү күндө көрүнүш ошондой. Анткени өзүңөр билип атасыздар, биз дагы өткөндө да жыйында ушинтип айтып кеткенбиз. Жыл башынан бери Россиянын баягы отпускной дүң баалары, Кыргызстанга жөнөткөн баалары 67%га жогорулады. 60%га жогорулады дегенде мына бензин группасы боюнча эгерде жыл башында $300 тоннасына сатып алып атсак, бүгүнкү күндө $500 ашып атат. 67%га өстү. Дизель отуну боюнча $360 болсо бир тоннасы, бүгүнкү күндө $470 чейин чыкты. Ал деле дизель боюнча 31%га жогорулады дүң баалар. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушундай бизде көрүнүштөр болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, пандемиядан кийин мына дүйнөлүк экономика калыбына келип аткан жараша, азыр нефти жана нефть продуктларга көбүрөөк азыр пайдаланып баштады. Ошондуктан бүгүнкү күндө анын баасы да жогорулуп баратат. Эгерде жыл башында баррелдин баасы $50 тегерегинде болуп атса, бүгүнкү күндө бир баррелдин баасы $67 чейин жогорулады. Бул жерде баягы эң негизги себеп болсо бул баягы ОПЕК келишиминин катышуучулары, ошол мамлекеттерди билесиздер, алардын бюджети болсо ошол нефтин баасына байланган. Эгерде тагыраак айтып кетсек, алардын бюджетин 21-жылга алар тактап атканда баррелдин баасы $70 деп салынган. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол мамлекеттер түздөн-түз ошол баррелдин жогорулушуна кызыктар. Бүгүнкү күндө баррелдин баасы $67 чейин көтөрүлдү. Бул жерде деле 31%га баалар көтөрүлүп баратат да. Андан тышкары бүгүнкү күндө Россиянын өзүнүн ошо нефти тармагында дагы тартыштык болуп атат. Анткени Дальний Востоктогу заводдор бүгүнкү күндө иштебей тургандыктан, мына биз алып аткан заводдордон бүгүнкү күндө ошол жака тартылып барып атат дагы. Андан тышкары Прибалтиканын жана Европанын мамлекеттери Россия Федерациясына мисалы үчүн бизге караганда $100 көбүрөөк сунуштап атышат дагы. Россиядагы нефть иштетүүчү заводдор бүгүнкү күндө аларга сатканга кызыктар болуп атат, анткени алар жогору баа берип атышат да. Ушул негизги себептер болуп атат. Андан кийинки дагы бир мындай көрүнүктүү мындай көйгөйлүү маселе болгон, бул биздин улуттук өзүбүздүн валютабыздын сомдун девальвациясы болуп атат. Эгерде биз карап келсек, былтыркы жылдан бери бизде ушул девальвация 21%дын тегерегинде болуп атат. Бул эң эле чоң көйгөйлүү маселе болуп атат. Эгерде башка биздин кошуна мамлекеттер менен мурунку СНГ мамлекеттерин менен салыштырсак болсо, эң эле жогорку бизде 21% болуп атат. Бул дагы жакшы бир мындай сом кошулуп атат наркыначы. Анткени 21% деген бул ар бир литрге дагы кошумча 6-7 сом үстөк болуп кошулуп атышат. Бул маселе боюнча биздин улуттук банк дагы мындай бир натыйжалуу бир жакшы бир политика саясат жүргүзгөн жок. Эгерде биз карап келсек, эң эле негизги көрүнүш бул жерде мына биздин платежный балансты карап көрсөк, ал жерде Кыргызстанга керектөөчү товардын 80% импортталып ташылып келет да. Кыргызстан болгону гана 20%-ын гана сыртка чыгарат. Энки девальвация болгондо, девальвациянын артынан автоматтык түрдө инфляция да келет. Өзүңүздөр билесиздер, ал жерде импортко келген товардын жана кызматтардын баары автоматтык түрдө жогорулайт да. Бул дагы аябай чоң көйгөй болот бүгүнкү күндө. Андан тышкары өзүңөр билесиздер, былтыр жай мезгилинен баштап Казакстанда дагы биз Кыргызстанга күйүүчү майларды ташып келип атканбыз. Бирок жаңы жылдан баштап Казакстандагы өздөрүнүн заводдору профилактикалык ремонтко тургандыктан алар бүгүнкү күндө дагы бизге сатпай калды да. Бул дагы мындай бир кичине болсо да бир тартыштык түзүп атат. Ошондуктан Казакстандын да бүгүнкү күндө демеси жабык болуп атат. Андан тышкары биз айтып кеттик го, дүң баалары жыл башынан бери 67%га жогорулады деп. Ага карабастан ошо биздин ири нефтетрейдерлердин аракети менен бүгүнкү күндө ошо баалардын жогорулашы Кыргызстан боюнча бензин группасына орто эсеп менен 14%дан ашык эмес. Сом менен айтканда 5 сом тегерегинде кымбаттоо болду.
Бирок бул кымбаттоо айтып атабыз го, Россия Федерациясында март айына дагы бүгүнкү күндө дагы жогулатты. Ошондуктан кымбаттоо дагы эле болот. Ушул мына себептердин негизинде болуп атат да. Андан тышкары бул жерде дагы бир-эки айтып кетүүчү көйгөйлүү маселе. Бул маселе болбош үчүн биздин мисалы үчүн өзүбүздүн ички 9 нефти кайра иштетүүчү заводдор бар. Бүгүнкү күндө алар эч канчалык бир жумуш бербей атат дагы. Эч кандай бир мындай 20-жылдын эсебинен канча көлөмдө кайсы бензинби же болбосо дизель отун иштеп чыккан бүгүнкү күндө маалымат жок. Эгерде мындай карап келсек, бизде 9 завод бар. Алардын өндүрүштүк өзүнүн кубаттуулугу 2 миллион тоннанын тегерегинде. Кыргызстандын ички керектөөсүн толугу менен алар камсыз кыла алат, бирок бүгүнкү күндө иштебей турат. Анан мындай карап келсек, бизде мен ушул маселе менен да кызыктар болсом, бизде нефтин дагы чыккан жерлери бар экен, 244 скважинабыз бар экен. Ошону толук кандуу иштетип, биздин заводдорду модернизация кылып иштеткенде бүгүнкү күндө Кыргызстанды толук менен камсыз кылганга мүмкүнчүлүк бар экен. Бирок бул маселе боюнча дагы биздин мамлекет тарабынан мындай бир жакшы бир иштер бүгүнкү күндө жүргүзүлгөн жок да. Кыргыз нефтегаз деген биздин мекеме бар, бирок ал бүгүнкү күндө эч кандай бир жакшы бир мындай иш бербей жатат да Кыргыз элинечи. Ошол заводдорду модернизация кылыш керек деп эле өкмөт тарабынан болгону, ошол тех регламенттин мына күчүнө киришин заводдор үчүн дагы узартып бергиле деп эле отуру ИАЭКке кат жөндөп отурушат да. Ал заводдорго 7 жылдык мөөнөт берилген, бүгүнкү күндө алар бир дагы кадам кылып көргөн жок да. Жок дегенде мындай экономический обоснование кылып, бул заводду модернизация кылыш үчүн мынча бир каражат керек экен деп дагы так бир санды айткан жок. Жыл сайын эле алардын модернизацияга керектөөчү акчасы жогорулап эле баратат. Бирок бир кандай бир иш жасалган жок да. Бүгүнкү күндө бензин группасы 5 сомго чейин кымбаттады. Так айтсак 4 сом 90 тыйынга. Дизель отуну боюнча 4 сомго жакын 3 сом 70, 3 сом 80 тыйынга кымбаттады. Март айында деле биз эгерде мына бүгүнкү күндөгү алардын баягы дүңбаларын бизге коюп бергенге жараша дагы 7-8 сомго чейин кымбаттоо мүмкүн деп атабыз.